Андан кийин дагы Аллах Тааладан коркууга түрткү боло турган себептерден, негизги себептерден бул эмне? Аллах Тааланын аяттарына, пенделерин коркуткан аяттарына, мисалы үчүн катуу чагылган болгондугу, жана ошондой эле катуу шамал болгондугу, жер титирөө болгондугу, сел болгондугу, мунун баардыгы Аллах Тааланын пенделерин коркута турган белгилеринен. Ошол себептерге ой жүгүртүп, азыр дүйнөнү карасаң, канча жерде канчалаган кырсыктар, балелер болуп атат. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтат: "Инна шамса вал камара аятани мин аятилла юхауфуллаху бихима ибада." Күн дагы, ай дагы Аллах Тааланын аяттарынан дейт. Аллах Тааланын бар экенине, кудуреттүү экендигине далалат боло турган ачык айкын аяттардан. Аллах Таала алар менен пенделерин коркутат дейт. Мисалы үчүн ай тутулганда, күн тутулат го. Ошол учурда пайгамбарыбыз айткан, бул ай, күн бир улуг адамдын же бирөөнүн туулган үчүн, өлгөн үчүн тутулбайт. Бул эмне? Аллахтын аяттарынан пенделерин коркутат дейт. Ушул сыяктуу ар кандай кырсыктар менен белги берип Аллах Таала пенделерин коркутат.